Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qandaysizlar tug'anlar? Умка, привет. Айка, Венера, Сумайо, qandaysыңар қыздар? Жаннагүл, Жайнагүл, Бегімай, Венера. Ассаламу алейкум қыздар, қандайсыңар? Жылдыз, Алиса. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракатуху. Фатима, Ханзада. Жақшы. Бардыңыздарға кешке салам. Келіп қал тезірек. Умка. Венера шықты бізге. Венераны тазалайлы. Қылшаулары менен деп қойса. Анжела, қандай? Ем көрінді. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Қош келіпсіз. Теманы бұл жаққа жармаштырып қояйын. Сөгінінің тәсірі. Алейкум ассалам, қыздар. Мен өзгөрөм, ооба. Сөз көрөсүз. Сөгінінің тәсірі деп тұру, азыр бұл жаққа. Венераны түзепірге шығарып тұрла қайта мұзға тоңдырып қоябыз да қойса. Холодильникте сақтаймыз деп. Сөгінінің тәсірі. Ана. Кеттік пе? Кеттік. Прикреплять етіп қойдың ба? Етіп қойдым, бәләдай болып. О, сөгінінің тәсірі. Негизи жашоодо биз көптөгөн сөздөрдү колдонобуз, сүйлөшкөндө, маек курганда, бирок көпчүлүк учурларда биз сөгүнүүнүн таасирин билбейт экенбиз да. Айрыкча эркектер, анткени эми бирок жалаң эле эркектер эле сөгүнөт деп айта албайбыз, анткени аял кишилер деле ал жаман сөздөрдү айтканга мындай барышат да. Эми биз бул жерден эч кимди күнөөлөгөн жерибиз жок. Жөн гана бул сөгүнүүнүн кандай адамга, анын үй бүлөсүнө жана уругуна дагы таасирин берет экенин айтып кетсек деп мындай туура көрдүк да ушул нерсеничи. Анткени көпчүлүк учурларда, көп үй бүлөлөрдө, бардыгында деп айта албайм, анткени сөгүнбөгөн деле үй бүлөлөр бар. Азыркы күндө мындай осознанно жашап, өзүнүн сүйлөгөн сөздөрүнө, кыймыл аракеттерине жана башка нерселерге маани берип, ойлонуп иш кылган жана жашаган адамдар азыркы учурда дагы көп болуп калды да. Бирок эми сөгүнгөн адамдар деле жок эмес да. Көп учурларда психологдор айтат, сөгүнгөндө просто адам деген психологический перегрузка болгондо ошондой жаман сөздөр чыгып кетет дейт да. Анан бунун негизинде көптөгөн мындай разрядка алат, мындайча айтканда эс алат дешет да. Андан тышкары эндорфин деген гормон денеде мындай пайда болуп, ал гормон баягы жашоонун терс тийгизген таасирин мындай адамга билдирбейт дейт да. Бирок бунун бардыгы калп десек болот. Анткени ар бир адам бардыгыбыз билебиз 70-80%ке суудан түзүлгөн болот. Аны бардыгыбыз эле школ мындай мектеп учурундагы
баягы биология, анатомия деген сабактардан эле билебиз да, адам баласы суудан дагы турарын. Андыктан ар бир сөз, мисалы үчүн биздин сууга аябай мындайча айтканда таасирин тийгизет. Биздин сууга дегенде бул жөн гана биздин каныбызга же болбосо органдарга таасирин тийгизбей, сөгүнгөн сөздөр негизи генетиканы дагы мындай генетикага да чоң таасирин тийгизет да, терс таасирин тийгизет десек болот. Анткени биз сөгүнгөндө илгертеден бери эле мен бул маселени аябай мындай кызыгып окуп, мындай изилдегенге аракет кылгам. Эми уже не помню качан, бирок көп болуп калды. Мисалы үчүн Болгарияда, славян элдеринде деле, мисалы үчүн башка дагы элдерде, жалпы эле жер шарындагы ар кайсы мындай мамлекеттерде десек болот, улуттарда десек болот, сөгүнүү бул каргыш айтуу деген менен барабар болчу экен да. Негизи сөгүнүү деген сөз болгон эмес экен да илгеричи. Сөгүнүү деген бул бирөөгө каргышын айтуу деп, баягы кандай десем, мат деп коет орусча. Мурун деген ошол сөздү орустар мат десе, матерился деген, он отматерился деген, то есть он каргышын тийгизип кетти деген сөзгө мындай барабар болчу экен да. Ошон үчүн биз сөгүнгөндүн алдында жакшылап ойлонушубуз керек. Анан азыркы учурларда психология жактан дагы карап көрсөңүздөр, мисалы үчүн сөгүнгөндө бул кандай адамдар көбүнчө мындай жакшы сөздөрдү колдонбойт, көбүнчөсү эми эркектер десек болот. Андан тышкары гендердик мындайча айтканда различие кылбасак, анда бул психика жактан өтө мындай абалы, мындайча айтканда психический абалы, мындайча айтканда аябай пас адамдар деп койсок болот, сөгүнгөн сөздөрдү колдонот да. Анткени өзүнүн сөз байлыгы жетпейт, түшүндүргөнгө өзүнүн, мисалы үчүн, өзүнө өзүнө болгон ишеними жок. Андан тышкары, мисалы үчүн, бул адамдар сөгүнгөндө көбүнчөсү баягы сөгүнгөн сөздөрдүн көбү биздин жыныстык органдар менен мындай аталган да. Сөгүнгөн сөздөрдүн бардыгы жыныстык органдар менен айтылган да. Мындайча айтканда, биз ал жыныстык органдарды, мисалы үчүн, жаман энергия менен, жаман мындай маанай менен, ызалануу, жинденүү менен жыныстык органдарды оозубуздан чыгара турган болсок, бул нерселер түзмө түз силердин жыныстык органдарыңарга өзүңөргө эле зыянын тийгизет да. Анткени силер өзүңөрдүн эле денеңерге эле зыян тийгизген болосуңар. Ошон үчүн эркектер, мисалы үчүн, үйдөн же башка жактардан, мисалы үчүн, баягы сөгүнгөн сөздөрдү айтайын деп атканда жакшылап ойлонуп көргүлө да. Менин, мисалы үчүн, органдарыма бул кандай залакасын тийгизиши мүмкүн депчи. Силер бул жерден башка бирөөгө, мисалы үчүн, өтө чоң мындай маанайын түшүрүп, чоң залакасын деле тийгизбейсиңер. Ооба, маанай түшөт, силер жөнүндө жакшы ой калбайт. Андан тышкары, мисалы үчүн, жүрөккө тийиши мүмкүн, бирөө таарынат десек болот, бирок эң негизгиси силер өзүңөргө өзүңөр эле аябай чоң залакасын тийгизесиңер да, өзүңөрдүн эле жыныстык органдарыңарга. Анан бул жерден көбү айтат да, мен өзүмдү карманай албайм депчи, бирок бул бардыгы калп. Анткени адам деген негизи өзүнүн мээсине багынбайт да. Биз деген мээге багынбай, мээни өзүбүзгө багындырышыбыз керек. Андыктан силердин деле колуңардан бул нерсе келет да. Мисалы үчүн, өзүңөрдү тыйганга же болбосо ал сөздөрдү жакшы сөздөргө же болбосо залакасын келтирбей турган сөздөргө, мисалы үчүн, алмаштырганга силердин өзүңөрдүн кудуретиңер жетет десек болот. Анан кээ бирөөлөр айтат, бул менин лексиконумда, мисалы үчүн, бул жөн эле связка слов же болбосо мен сүйлөмдөрдү кошуп сүйлөгөнүм, мен ал кыжырлануу менен же болбосо мындай атай бир ой менен айтпай эле айтып аткан нерсе болчу депчи. Бул көнүмүш адат деп айтышат да. Бирок силер бир нерсени түшүнүшүңөр керек, силердин жашооңор, мисалы үчүн, адаттардан турат, бардыгыбыздын эле жашообуз адаттардан турат. Бирок ошол адаттар болсо биздин толугу менен жашообузду түзөт десек болот. Ошон үчүн силер кандай жашоодо жашаганыңар керек, ал жагында ойлонуп көргүлө. Анан аял
аялдарын сөккөндө, мисалы үчүн, же болбосо балдарын сөккөндө, же балдардын жанында негизи эле сөгүнгөндө илгери бул оозунан чыккан сөздөр үчүн өтө чоң жаза коюшкан экен да. Бул историяда жазылып кеткен нерсе. Мен аны ойлоп тапкан жерим жок. Жаман сөз менен айтылган баланын көзүнчө, кыздын, аял кишинин көзүнчө айтылган сөз үчүн эркектер чоң жаза алышкан да. Эмнеге? Анткени илгери эле биз ойлойт экенбиз да, ата бабаларыбыз эчтеке билбейт депчи. Бирок негизи биздин ата бабаларыбыз өтө акылдуу, өтө мындай көп нерсени билген адамдар болгон да. Ошондой эле, мисалы үчүн, алар билген экен да, бул балага дагы, аял кишиге да чоң таасирин тийгизеринчи. Психология жактан дагы эмес, а именно генетика жактан баланын канынын структурасын өзгөртүүчү сөздөр бул именно жанагы сөгүнгөн сөздөр болуп саналат. Анан азыркы учурда болсо карап көрсөк, жаш адамдар дагы өздөрү сөгүнүшөт көп. Андан тышкары болсо жанагындай уялган деген уже сезимдер да жок боло баштады да. Илгери болсо, мисалы үчүн, жаман сөздү айткандан биз негизи эле тартынчык да, эми эркектер деле тартынчы аялдардын көзүнчө. Азыр болсо шатыратып аялдардын деле өзүнүн эле коюнда жаткан аялдарын сөгүшөт. Мындай нерсе туура эмес да. Эмнеге? Силер эркектерде негизи бир мындай коркуу сезим жашайт да, бардыгында элечи. Мен аялым өзгөрүп кетпесе экен дегенчи. Ар бир эле эркек аял алганда, мисалы үчүн, ал назик, жанагындай жашнакай, күлүп, жашнакай болуп, аны сыйлап, урматтаган аялды алышат да. Жаш кызды алышат десек болот, аял кылыпчы. Анан кийин ошол аял өзгөрүп кетпесе экен, ушул бойдон кала берсе экен деген үмүт менен жашайт да, канча бир убакытчы. Бирок баягы сөгүнүү сөздөрү да бул жерден жөн өтүп кетпейт да жашоодончу. Баары бир деле бул таасирин тийгизет. Сөгүнүү сөздөр аял кишиге кандай таасирин тийгизет? Аял киши өзү сөгүнүп баштаганда анын тестостерону көбөйүп, дагы баягы денесинде түктөр чыгып баштайт. Мындайча айтканда, эми кандай десем, понятно да, түк деген мен которуп алдым да переводчиктен. Вот, ошондой түктөр чыгып баштайт. Андан тышкары аял киши сөгүнүп баштаганда сөзсүз түрдө бул окумуштуулар менен далилденген нерсе, аял кишинин үнү өзгөрөт да, жоонойот десек болот, эркек сымал болуп жооноюп калат да. Андан тышкары аял киши сөгүнгөндө ал өзүн дагы эркек сымал болуп алып жүрүп баштайт өзүн. Анан баягындай үй жумуштарындагы, сыртта болгон жумуштарды дагы, акча тууралуу же башка, мисалы үчүн, жумуш негизи тууралуу нерселердин бардыгын мойнуна арттырат дагы. Баягы артрит, ревматоидный артрит деген азыр аябай мындай күч алып кеткен оорулардын бири аялдардын арасында пайда болуп баштайт да. Ошон үчүн аял кишилер дагы көп ойлонуп көрүшүңөр керек да, канчалык мен бул сөздөр менен колдонсом болот жашоомдо, канчалык бул сөздөр мен үчүн керектүү жана мага кандай мындай пайдасын алып келет депчи. Анан эми азыркы учурда адатка айланып калган сөздөрдөн арылуу дагы көпчүлүк айтат, кыйын да, мен бул нерсени кантип жок кылам деген сыяктуу. Көбүрөөк астафулла деген сөздү кайталасаңыздар, ар бир өзүңөрдөн чыгып кеткен, силер мисалы үчүн байкабай чыгарып алган сөздүн артынан дагы, мисалы үчүн, баягындай астафулла деп өзүңөрдү токтоткула да. Бара бара бүгүн болбосо эртең баары бир деле силер ал сөздөрдү өзүңөрдүн лексиконуңардан алып таштайсыңар. Анан кээинки окумуштуулар мындай изилдөөлөрдү жүргүзүп, бирок ал изилдөөлөр, мисалы үчүн, силер интернеттен таап окуп анан ошого ишенишиңер мүмкүн да, бирок бардык эле жашоодо изилдөөлөр же окумуштуулардын чыгарган нерселери туура келе бербейт. Өзүңөр ой жүгүртүп, нар жагындагы мындай тарыхты да изилдеп, ал жактан дагы мындай глубокий изилдеп, анан кийин чечим чыгарганга аракет кылгыла. Мисалы үчүн, изилдөөлөрдүн биринде согуш убагында аябай көп сөгүнгөн сөздөрдү айткан эркектер баягы жаракат алганда, мисалы үчүн, чыгарганга аракет кылгыла. Алар баягы
денесинин оорусун мындай азыраак сезчи деп чечим чыгарды да бир окумуштууларчы. Бирок бунун бардыгы эле мындай туура нерсе болуп кала бербейт. Бул негизи эле мен личный оюмча бул калп эле нерсе да. Анткени сөгүнгөндө мен айтып кеткендей адамда эндорфин көбөйөт да, мисалы үчүнчү. Анан сөгүнгөндө көпчүлүк сөздөр мындай биз маанисин ойлонуп көрсөңөр, көпчүлүк сөздөр негизи мен айткандай багындай жыныстык органдар менен байланышкан да. Андан тышкары көпчүлүк сөздөр баягы маанисинде, мисалы үчүн бирөөнү бир жака кандай десем шылтап атканда, да, когда мы посылаем кого-то куда-то, то есть биз баягы эле өзүбүздүн ичибиздеги эндорфинди көбөйтүп, анан ошол гормонго дагы көнүп калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн көпчүлүк учурда баягы сөгүнүү деген адатка айланып кетет. Бул жөн гана силердин ичиңерде ойноп аткан гормондордун мындай көбөйүп азайышына чоң таасирин тийгизет десек болот. Ошон үчүн сөгүнгөндүн алдында көпчүлүк учурда ойлонуп көргүлө, мен маданияттуу адам болгум келеби, мен маданияттуу мындай ден соолугу чың бала тарбиялагым келеби, же болбосо мен баягы маңкурттарга окшоп, малдарга окшоп, алар мөрүсө ошондой болуп мөрүп эле ойго келген сөздү айта бергендей, мисалы үчүн укугум барбы, жашоодо жашап ошондой сөздөр менен колдонгонго деп өзүңөр чечим чыгаргыла да. Бул жерден эми эч кимди мындай мажбурлабайт да, сен мындай кылбашың керек, тигиндей кылбашың керек. Баардыгыбыз эле чоңоюп калган адамбыз да, мындайча айтканда аң сезимге маани берип, сөзгө мындай сөздөрдү түшүнүп, андан тышкары мындай болуп аткан баардык үй тиричиликтеги, жашоодогу окуяларга дагы анализ жасаганды үйрөнүп эле калдык. Ошон үчүн өзүңөрдү дагы карап көргүлө да. Канчалык деңгээлде мен ушундай жашоого татыктуумун. Анан эң биринчиден мен эмнеден арылышым керек депчи, анан кандай сөздөр менен мен көбүнчө колдоном деп. Ошондон баштасаңыздар эч жаңылышпайсыңар деп ойлойм да. Суроолор бар экен? Суроолор. Сөгүнүп сүйлөгөн эркекти кантип таштатыш керек? Бизде мындай, мен айтып кеткен, дайыма эле айтам, негизи адамдардын ортосунда келишим түзүү, мындай туура мындай өзүңдүн оюңду же болбосо сезимдериңди тартуулаганды билбейбиз да. Ошол жагын үйрөнөлү кыздар, балдар дагы тоже. Мисалы үчүн кандай десем, ар бир эле маселеде дайыма сөзсүз түрдө бир чыга турган жери бар да. Мындайча айтканда, биз баардык эле маселени мындай чыгара алабыз десек болот. Анан адамдар эки концепция менен эле сүйлөшөт да, көбүнчөсүчү. Биринчи концепциясы мисалы үчүн ты сообщение дейт да, эми орусча, кыргызчасын кандай болуп калды? Сообщение. Ты сообщение. Ал маалымат берет да, мындайча айтканда. Кат. То есть есть две концепции, называется ты сообщение и я сообщение депчи. Эки концепция бар. То есть ты сообщение деген концепция кандай иштейт да? Биз көбүнчөсү сен мени түшүнбөйсүң, сен ушинтип мага маани бербейсиң, сага баары бир жүрө бересиң, сен башың иштебейт, анан ушинтип кеч келесиң үйгө, же болбосо акча таппайсың деп баягы адамды сенсилеп, биз баягы сен деп өзүбүздүн сүйлөмөбүздү сенден баштайбыз да. Сен деген сөздөнчү сен туура эмес кылып атасың деген нерсени мындай адамга жеткизгенге аракет кылабыз да. Бирок бул эч качан иштеген эмес, иштебейт дагы да. Ошон үчүн эми бул нерселер эмнеге айтылат? Мен ук деген сөзгө сенде бирдеме болуп атат, бул нерсе мага жакпай атат деген нерсени билдирүүчү сен деген сөздөн башталган сүйлөмдөр десек болот. Туура эле түшүндүрдүм окшойт, кыргызчасын. Сен айтып тур, бул концепция эч убакта эч качан иштеген эмес да, кыздар.
биз адам менен кандайдыр бир мамилени же болбосо окуяны же болбосо бир ишти чечерде сенден баштабай мен дегенден башташыбыз керек да. Анткени проблема ал адамда эмес, а бизде болуп атат да. Мындайча айтканда биз өзүбүздү ыңгайсыз сезип атабыз бирөөнүн кыймыл аракетинин негизинде. Ошон үчүн мен өзүмдү ыңгайсыз сезип атам сен баягындай нерсе кылганда, мен мисалы үчүн бирдемени каалап атканымда сен аны алып келе албай калдың, али алып келген жоксуң. Ну, то есть мне бы хотелось, я чувствую, да, или я думаю, менин оюм мындай деп өзүбүздөн башташыбыз керек да. То есть бул адамдарга болгон мындай маектин курулушу десек болот. Ошон үчүн эң биринчиден биз баягы болуп жаткан факт, өткөн фактты туура чагылдырып түшүндүргөндү үйрөнүшүбүз керек. Анын бардыгын бизде болуп аткан ичибизде, сезимдерибизде, ойлорубузда, кыймыл аракеттерибизде болуп аткан проблемадан баштасак, биз эч убакта жаңылышпайбыз дагы. Анан баягы адамга биз күнөөлүү сезимдерди мойнуна илбей, өзүбүздө болорду жана бизге жагымсыз нерселерди туура түшүндүргөнгө жана ага түшүнүк жеткенге дагы чоң мындай таасирин берүүчү нерсе бул өзүбүздөн баштоо деп айтсак болот да. Ошон үчүн сен сөгүнгөндө деп баштабай, мен өзүмдү аябай тарынгансып, ичимен жаман сезимдер ойгонуп, өзүмдү ыңгайсыз сезип, ыйлагым келип, мындай сезем өзүмдү сен сөгүнгөндө деп айтсак, ага туура жетет да. Анда бунун көзүнчө сөгүнбөй эле койгон жакшы экен деген сыяктуу өзүнө бир чечим чыгарат. Сен сөгүнөсүң, ушинтип сүйлөйсүң, кандай надоел болдуң деп баштаганда, бул адамга эч качан силердин мисалы үчүн нааразычылыгыңар жетпейт да. Эртеңки эфир саат канчада болот деп сураптыр. Эртеңки эфир ушундай эле саат 6-да коебуз деп ойлонуп атабыз. Анан баланын оорулары боюнча деп сүйлөштүк Рано менен. Анткени көбүнчө мен дайыма эле айтам, биздин жашоодо болуп аткан нерсенин бардыгын биз өзүбүз эле аң сезимибиз менен каалап алганбыз депчи. Ошол боюнча эфир кылмакчыбыз. Ошон үчүн жаныңардагы адамдар сөгүнбөй калыш үчүн аларга туура түшүндүргөнгө аракет кылгыла да. Силер өзүңөрдү кандай сезгениңерди айтып бергиле. Анан бул негизинде ал өзүнө кандай залакысын тийгизерин азыркы эфирден уктуңар. Эми эркектер деле мисалы үчүн өздөрүнүн ден соолугуна жамандык каалабайт деп ойлойм. Жөн гана мисалы үчүн бул боюнча алардын кандайдыр бир маалыматы жок болгон да. Эч ким айткан эместир же болбосо укпагандыр. Эми уккан болсо андай сөздөрдү колдонбой калат деген үмүт бар да. Ассаламу алейкум. Орозонун күнүндө бирөө менен урушкан болбойт дейт. Бирок мен бүгүн ушунча өзүмдү кармансам болбой урушуп алдым. Кантип токтото алсак болот өзүбүздү ушул мезгилде аябай урушкусу келип, жини келип атканда кантип токтотуп калса болот деген суроо экен. Мындай да, эмоция же кыргызча кандай болуп калат? Не знаю. Сезимдер күчтүү болуп аткан кезде, мындайча айтканда, бир шкалага чыгат, 10дон 1ден 10го чейин шкала болсо, ошонун 9уна чыкса, мисалы үчүн же 8ине деле чыкса, силер аны өзүңөрдү токтото албайсыңар да. Бул мындай только бирөө урушуп атканда уже көп жаман сөздөр айтылып, мисалы үчүн мушташка чейин бара турган иш болуп атса, анда эки адамды тең эч ким токтото албайт. Жөн эле сөз менен. Бул жерден жөн эле эки адамды эки жакка сүйрөп эле алып кетип токтотсо башкача токтой албайт да. Андыктан проблеманын башында, мындайча айтканда, ошол сезимдер мындай пайда болуп атканда гана силер өзүңөрдү токтото аласыңар да. Уже күчүнө кирип алгандан кийин ал бесполезный нерсе. Так что мындай проблема келатканда эле уже силер сезесиңер да, билесиңер. Азыр мен мындай айтсам, тиги мага мындай жооп берет, мисалы үчүн. Мисалы үчүн, мындайча айтканда, алдын ала баягы кадамдарыңардын жыйынтыгын билүүгө болот да. Ошон үчүн ойлонгула алдын ала.
Мен жолдошум аябай шашма, жини тез келет, сөгүнүп таштайт. Ошону мен кантип айтып калтырсам болот? Себеби уул кыздарыбыз чоңоюп жатат. Ошолор ушул нерсени көрүшүн, же жолдошумдун сөгүшүн жаман көрүнө берем дейт. Мына уламай калыптыр. Мен айтып кеткен эфирди өзүңөрдүн сөзүңөр менен маданияттуу түшүндүрүп мындай айтып бергиле. Ушундай экен, мисал үчүн деп. Анан кийин мисал үчүн жашооңордо, соседтериңерде болуп аткан баягындай көрүнүштөр бар да, эми сөгүнгөн адамдар кандай жашайт карап көргүлө, өзүңөр анализ жасапчы. Анан кийин ошол үй бүлөлөрдү мисал катары кылып мындай күйөөңөргө карасаң, мисал үчүн мынау үй бүлө ушинтип сөгүнөт, сөгүнчү эле. Анан кыздары мындай азыр, өздөрү мындай, азыр моундай ден соолуктан проблемалары бар деп аны мисал катары көрсөтсөңүздөр деле эркек деле ойлонот. Эркек деле аң сезими күчтүү киши да, адам. Ал деле адам. Венера эже, мен бир нерсе жакпай калса, мен башка ойлоп чыгып алган жашоомду элестете берем дейт. Реальностьты кантип принимать этем? Виртуальный мирде жашап келем. Ал жакта мени капа кылган кишилер жок дейт. Сонун азыр көбү ушундай виртуальный мирде жашап калышты да. Азыр соц тармактары аябай күч алгандыктан көбү виртуальный жашоодо жашап, мындай реалдык жашоону кабыл албайт да. Бирок чындыгында реалдык жашоо кызыктуураак виртуальныйга карагандачы. Силер өмүргө көзүңөр жаап, мындай элестетип жүрө албайсыңар да. Ошон үчүн бул жерден эң кандай биринчи проблема башталат. Беттин өзгөрүлүшү башталат, дененин өзгөрүлүшү башталат. Андыктан силердин виртуальный жашооңор менен реалдык жашооңор мисал үчүн дал келбесе, силер ал виртуальный жашоо, жакшынакай жашоого бир да кадам жасабасаңар, ошол жакты көздөй да, бир да кадам жасабасаңар, силердин бетиңер өзгөрөт да, баягы тырыштар бат башталат, бат карымай башталат, бат баягындай пигментный пятна деп коет, билбейм кыргызчасын. Ошондой нерселер пайда болот, андан тышкары дене өзгөрүүлөрү пайда болот. Мындайча айтканда, силердин денеңер түшүнбөйт да, оюңда сен мындай жашайсың, реалдык жашооңдо сен мындайсың да деп, баягы дененин түзүлүшү дагы өзгөрүп баштайт да. Бул нерсе силерге кереги жок болсо, баягы фантазияңардагы жашоого умтулганга, кадам жасаганга план жазгыла. Бегим Аймедер дейт, эме 3-айга келип токтогон, бактылыктан кайра кошулайын дегем, качан башталат жаңы ай дейт. Как раз бүгүн башталды. Бегим Ай Фатимага жазып, кошулсаң болот. 3-айга өтүштү бүгүн. Рахмат чоң дейт. Эми күнүгө эфирге чыгып турабыз, кыздар. Ооба, балдардын оорусу тууралуу, негизи эле жаман ойлордон кантип арылсак болот деген суроолор келиптир. Күнүгө түз эфир кылып турайлы деп чечтик. Бул жерде суроо: Ассаламу алейкум. Баардыгы ыраазычылык билдирип кетиптир. Эфириңер сонун дейт. Ассаламу алейкум. Балдардын ооруганы это связано дейт го. Балдарым ооруганы байланышпы ата-энеси менен? Балдардын 4-ден температура болуп ооруп жатат дейт. Эртең ушул тема жөнүндө сүйлөшөбүз, Кандайдыр бир себептер менен силерге бул нерсе керек болгон да, ошон үчүн ооруп атат. Меники витилиго оорусу дейт. Витилиго деген оорусу. Мен ойлонсом, виртуальный жашоодо жашап баштаганда ал оору башталган экен. Кантип реальностьга кайтам? Азыр эле суроого окшош экен, Эфирди карап көргүлө кайра. Мен турмушка чыкканда күйөөмө айткам, мени сөкпөйсүң, жаман сүйлөбөйсүң, мен эң жаман көрөм деп, азыр достор менен сүйлөшсө чыгып турчу жаман сөз сүйлөп коюшат дейт. Алдын ала эскертип алган жакшы да, ушинтип. Айткандан кийин капа болгондон көрө алдын ала эскертишип алган жакшы. Бул сөздү мага жакпайт деген сыяктуу. Ата-энеңдин кимисине таарыныч болсо, күйөөң менен мамилең жакшы болбойт деле дейт. Апаң менен. Рахмат. Ооба, эфирди сактайбыз, кыздар. Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат дейт. Азыр бул жактан бирөөсүн рахмат кыздар, жүрөкчүлөрүңөр үчүн, жакшы сөздөрүңөр үчүн чоң рахмат. Ошо менен бүтүрөлү, анда эртең чыгабыз.
Erten çağıraylı. Anda jaman түштөр жөнүндө айтып кетиңиздерчи, сыйкыр жөнүндө дейт. Bir gün efir болот ошондо. М, Жаман ойлор жөнүндө эфир кылабыз. Анда азыр ооз ачарга даярданыңыздар. Эфирди бүткөзөйлү. Барыңыздардын оразаңыздар кабыл болсун. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Байырыңыздарга жетип. Ассаламу алейкум.